маанилүү маегибиз кайрадан эле бүгүнкү өлкөбүздөгү саясий абал. Бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Исмаил Исакович. Биздин студиябызга куш келиптирсиз. Бүгүн биз сизди чакырганыбыздын себеби бүгүн өлкөдөгү саясий абал жөнүндө коомчулукка маалымат берип кетсеңиз деген максат менен чакырдык эле. Сиздин оюңуз кандай? Биринчиден чакырганыңарга чоң рахмат. Мен биринчи келип атам. Абдан жакшы жайды даярдапсыңар өзүңөргө. Чындыгында чындыкты көбүрөөк таратсаңар, элибизде абдан ыраазы болот эле. Себеби дегенде бүгүн чындык мындагы муктаж болуп калды да. Көпчүлүк салып алып каражаттары өздөрүнүн кызыкчылыгы негизинде кээ бир маселелерде мындай жаап коюп, кээ бирлерин башкача бурмалап берип, эл дагы өздөрүнчө эмне кылышын билбей калган учур. Эми саясий кырдаалда айтсак, бүгүн жакшы дегенден алыспыз, жаман дегенден алыспыз. Бирок коркунучтар бизде абдан көп пайда болду. Ошо коркунучтардын бири эле мына 27 күн ичинде атайын жолду тосуп турган менин жердештерим, туугандарым десем болот, Акматбек Келдибековдун жактоочулары турган бул да өтө коркунуч. Эми башкаларын дагы айдап атсак толуп атат да. Ошо негизинде ушу коркунучту кантип жок кылуу боюнча, кантип алдын алып, ошол уланып кетпесин боюнча биз дагы аракетти жасап барып кеше бул маселени оң жагына чечип келген, бул элдин гана утушу болду деп эсептейм да. Бул дагы ошол жанагы саясий абалды бир кичинекей оң жагына бурган жолдун бири гана болуп калды. Мына сиз кеше ошол жакка барып келгенде биздин коомчулуктан уккан маалыматыбызга караганда бул бүгүнкү күндө так эмес. Сиз деген ошо Келбековдун тарапташтарын кабыл алганда айткан экенсиз, эгерде 27-синде баш коргоо чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгарып, же болбосо ден соолугуна байланыштуу чет жакка жөнөтпөсө, анда мен ошол алайлык жердештерим менен барып, ошол жолду чогуу тосуп, ошол жерде чогуу бүгүнкү бийликтин чыгарган чечимине каршылыгымды көрсөтүп турам силер менен деп. Бул сөздүн канчалык чындыгы бар? Эми албетте ар кандай көз караштагы адамдардын өздөрүнүн божомол сөздөрү болот. Бул ошо божомолдун бири. Бирок акыйкаты үчүн айтып коюшум керек. Алар менен суранды. Талапты дагы койду. Биринчиден, эгерде ушундай адилеттүүлүк болбосо, кайталап коеюн, адилеттүүлүк болбосо Келдибек эмес, адилеттүүлүк, мыйзамдуулук орнобосо, сиз биз менен бирге болуп, башыбызда турабыз деген талаптар катуу коюлду. Мен айттым. Эми башыңарда турам деп мен эч качан айтпаймын. Бирок адилеттүү үчүн дайыма күрөшөмүн. Мыйзамдуу болуш үчүн күрөшөмүн. Ал үчүн ким болбосун, ошо тарапта биз болобуз деп ошондой жооп болду. Бирок жанакыдай сөз бул мүмкүн ошол сөздү башкача бурмалап коюшса керек да. Эмне үчүн алар ошондой талапты коюшту? Мен мында түшүнүп берейин. Чындыгында Акматбек Келдибековдун эми жанагы иш козгоо статьялары менен айтпай эле коеюн, бирок эки эпизод менен айтып коеюн. Биринчи Жогорку Кеңештеги 10 миллион боюнча. Бул мыйзамдуу, муну жана депутаттык комиссиядагы мыйзамдуу, эч кандай мыйзамсыз иштер болгон эмес деп өзүнүн тыянактарын чыгарды. Мен ошол эми Исаковдун эмес, ошолордун тыянагынын негизинде айтсам, мен добуш бергем ошол жерге. Биз ошондой деп чечкенбиз. Анан ал акчаны Келдибеков чөнтөгүнө салып койгон эмес, өзү жеп алган эмес. Алса биздин жарандар айлык акы катары алды. Көп алса, ал дагы биздин жарандар алды. Ошол негизинде бул жерде эч неме жок. Экинчи жана соцфонд боюнча айтып кетсек. Ал жөнүндө дагы ошо келишимге кол коюп, соцфонддун ишин жакшыртуу негизинде ал жетекчи катары ушу бир оңдоюн деген аракет негизинде кол койгон, бирок акчаларды которгон. Кийинки жетекчилер болгон. Ал дагы ушу жетекчилер дагы, кийинкиси өзү дагы адам бир дагы тыйын алып чөтөгүнө салган эмес да. Эми ушуларды алып чыгып ушундай деген бул өтө туура эмес да. Ошол учурда кырдаалды да эске алыш керек болчу да. Жанагы тергөө учурунда мыйзамда да жазылган. Тергөөдө анын оорлотуу жагдайын, жеңилдетүү жагдайын, аларды жактаган жагдайын, жактабаган жагдайын бүт алып чыгып, анан кийин ошо негизинде тергеп алып барыш керек да. Булар эми бир жакка туруп албады. Ошол негизинде мен айтат элем, бул жерде да жок да. Бул жагынан мыйзамдуу жагын караганда Келдибековду азыр бир мындай
күнөөлөй турган чын айтканда негиз жок. Андан башка өздөрү түзгөн текшерүү тергөөчүлөр өздөрү түзгөн судмет эксперти бар. Муну Исаков түзгөн эмес, же болбосо өкмөт түзгөн жок, жогорку кеңеш түзгөн, өздөрү түзүштү, ден соолугун карап көрүштү. Ошо судмет экспертинин тыянагы бар. Тыянагында бул муктаж, оорусу чын деген тыянакты чыгарды да. Эми ушу тыянакта чыгарса, кылмыш жаза процессуалдык кодекстин 10-беренесинде жазылган. Ошол жанакы шартын өзгөртүү ден соолугуна байланыштуу болот деп. Эгер ден соолугу ушундай болсо, булар милдеттүү түрдө анда өзгөртүш керек болчу. Мына ушунун баардыгын эске алып өзгөртпөй кармап турганда, эл эмне деш керек? Экинчи жагы, Батукаевди жатканда атайын мындай судмет экспертаны жанагы тергөөчүлөр жүргүзгөн жок. Өздөрү жөнөтүштү, чыгарышты, соттун чечими менен эң мындай мыйзамдуу бузуулары ачыктан ачык. Ошо мекеменин жетекчиси өзүнүн ыкчам аскер бөлүгү менен коштоосу менен аэропортко чейин алып келип узатты. Бул одоно бузгандык. Буга прокуратура бир кыймылдабайт, баары мыйзамдуу деп кайтып өзү адвокат болуп бизди актап жогорку кеңеш айтып чыкпадыбы? Муну элибиз эми сокур эмес да. Элибиз билими жок эмес да. Элибиздин арасында кандай деген юристтер, кандай деген билимдүү адамдар, ошолордун баарын салыштырып отуруп айтат, токтогула. Тигиники мындай болсо, мунуку мындай болсо, эмне үчүн анда кармайт? Жок дегенде сен өздөрүнүн чечимин путун чыгарган чечиминде жана врачтардыкын жоктон үй камагына чыгарып койбойбу, үйүнө чыгарып койбойбу деген ызалы бул албетте жөөндү да. Анан ушу жөөндүү нерсени кантип биз мыйзамдуу ыйык туткан адам, ошолор үчүн иштейбиз деп ант берген адамдар тетир карашыбыз керек. Мына ошо негизинде жанакы менин айтканым, эгерде мыйзамдуулук, адилеттүүлүк болбосо, биз дайыма ошол жакта болобуз деп. Депутат Келдибековдун өзүнүн жеке ою боюнча бүгүнкү күндө анын иш козголушу бул деген саясий куугундук деп баалап атат. Мурунку бийликтин учурунда сиз дагы ошондой бир саясий куугундуктун арты менен сиздин артыңыздан бир топ туура эмес иштер жасалды эле. Бүгүнкү ушу Келдибековдун саясий куугундук болуп жатат деген оюна сиз кандай баа бересиз? Мен баа бербейм, баа бериш өтө оор. Бирок бүгүнкү болуп аткан кырдаалда мен өзүм ошого мындай айткым келип калды да, саясий куугунтук экен деп. Себеби дегенде жанакыда кырдаал болуп атса, ден соолугуна жараша бүт чечимдер чыгып атса, эми муну биздин ошол жерде кордоп жок кылышыбыз керекпи? Анан кийин керек тергөө болсо үйүнө чыгарып деле тергеп барып тактап, анан алып чыксаң боло берет да. Ошол жерде кармап, жана судмет эксперттин заключениесине карабай, тиякта кармап турганына мен дагы ошондой тыянакка бүгүн уже келдим. Себеп дегенде анан башка эмне деп айтабыз? Жагдайлар турса, тергөө аягына чейин бүтпөсө, ошо жогорку кеңештин маселеси боюнча жок дегенде мени Исаковду чакырбайбы? Урматтуу Исаков, сиз дагы ошол жерде депутатка да добуш берген экенсиз. Мына добушуңуз макул экенсиз. Неге макул? Сиз дагы кошулуп анда мунун жанында туруңуз. Туура эмес макул болсун деп мага бирөө жок дегенде келип айтыш керек да. Ошо эми баардык депутатыбыздан сурап чыгыш керек, тергөө аягына чыкса. Тергөө чыга элек да. Тергөөгө чыккан үчүн мени да сураш керек да. Ошонун негизинде жанакыдай тыянак чыгарганга толук мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан ал дагы өзүнүн ишин жанакы юридикалык жактан карап атып айтканы, бул менин оюмча ошо туура багытта деп эле эсептейм. Бүгүнкү күндө кээ бир ойлор айтылат да, ошо Ахматбек Келдибековдун жана ден соолугу боюнча чыккан жыйынтык менен жана соттолуп жаткан иштери менен өлкө башчысы Алмаз Шаршеновичтен эч кандай маалыматы жок ал кишинин. Анда болгон эле маалымат жана коомдук каналдан кайра көрсөтүлүп жаткан Ахмат Келдибековду күнөөлүү деген маалыматтар, жана бүгүнкү күндө элдин жол тосуп көтөрүлүп чыгышы, жана эл ичинде айтылган эле КТРден көрсөтүлгөн маалыматтар ал кишиге жетип, ал бир аз өзүнүн оюн туура эмес айтып жатат. Ал эми чыныгы далил менен мыйзам чегинде ал кишинин күнөөлүү эмес экендиги, бүгүнкү күндө ден соолугунун начардыгы жөнүндө маалымат ал кишиде жок деген ойлор айтылат. Буга сиздин оюңуз кандай? Эми мен андайдан алысмын. Себеп дегенде мамлекет башчысына башкы прокурор маалыматты беришке милдеттүү бардыгын. Ошол бир гана башкы прокурордун берген маалыматтын негизинде ал тыянак чыгарышы ыктымал да. Анан дагы нерсени баса белгилеп кетейин.
Алмаз Шаршеевтин жакшы, өтө жакшы кыялы бар. Бул адамга келген адамдын барына ишенген. Мына ошо жакшы кыялы өзүнө чоң мүшкүл болуп атат деген менде ой пикир пайда болуп атат да. Себеби дегенде көп адамдар менен сүйлөшөт, көптөрүн кабыл алат, кээ бирлери жанакы билип билбей же көчөнүн сөзүн келип айтып ушундай деп айтып отурса, анан ошо жакшы кыялы ишенген адам тез өз дагы мындай кээде ачууланып кеткен касиеттери бар. Мүмкүн ошо негизинде баягы айтылып калган сөздөр болсо керек деп. Бирок анын бардыгы атайлап же болбосо ушуну жамандайын деген мындай ой жок да, бул ошол убакта чыгып кеткен гана сөздөр. Ошо негизде мен ойлойт элем, албетте маалыматтар жетип аткан, бирок жакшы маалыматтар, түз маалыматтар, туура маалыматтар да азыраак болуп, бир тараптуу болуп калгандыктан, албетте баары эле келип алып туруп ушу жаман, ал ууру, ал жегич, мынандай болду деп болбогон схемаларын көрсөтүп, чийип, мыйзам мынандай тигиндей деп айтып атса, ал эмес биз деле ишенебиз да. Ошо негизинде мен ойлойт элем, ушул бир тараптуу маалыматтын кесепетинен жанакыдай кээде сөздөр чыгып калган фактылар кездешет да. Мына бүгүнкү күндө коомдук телеканал сөзүбүзгө аралжы, мен ошол жөнүндө сөз болуп калды айта кетейин. Коомдук телеканал ушу бир бийликтин оюн табуу же болбосо бийликке жагалдануу деген сыяктуу иштерди алып барып атышат. Анткени деген бийлик тараптан бирөөнү коррупционер же күнөөлүү десе, ошол жөнүндө атайын чыгарыштарды даярдап, далили барбы жокпу, күнөөсү барбы жокпу болбой эле ушу эртеден кечке ошол жөнүндө көрсөтүүлөрдү берип жаткан учурлар болуп атат. Бул биздин коомдук канал, бул деген коом көрөт, бир аз чындыкка жакыныраак нерселерди берсе болмок. Буга бир мисал, буга чейин 2 жолу кеткен бийликте дагы, Акаевдин убагында дагы, Бакиевдин убагында дагы ушул эле КТР коомдук канал дайыма бийликти жактап берип, элдин кыжырына көбүрөөк тийип, саясий абалды татаалдаштыргандай болду эле. Бүгүнкү күндө ошол нерсенин баары кайталанып жатат. КТРден деген жанагынтип кечке Келдибековди жамандап көрсөтүп, Төлеевди же болбосо башка бүгүнкү күндө саясий куугунтукта жаткан адамдарды жамандап көрсөтүп, бийлик тарапты мактап көрсөткөндө элдин кыжыры келип, эмне үчүн ушундай бир тарап болуп көрсөтүлүп атат деп өздөрүнүн ойлорун айтып атышат. А эмне бул КТРди тыйып койчу эч ким жокпу? Бүгүнкү күндө бизде парламенттик башкаруу, ошол эле парламентке Кубат Оторбаевди жетекчисин чакырып, туура түз көрсөтөсүн, чындыкты көрсөтүсүн талап кылчу эч ким жокпу? Бул маселени мен Агалайга барып келгенден кийин, анан алдындагы маалымат негизинде мына 3-чү же 4-чү күнү маселени кабарбасынан коеюн деген оюм бар эле. Эми элдер ага чейин деле угуп койсо суроо болуп калган негизинде. Биз жанакы жолду ачуу боюнча мен дагы чоң аракеттерди жасап, Акмат менен сүйлөшүп, жолугуп, ага дагы айтып, оюмду ар бир варианты ушундай болсо мына жакшы болот эле, жол ачып койсок, ошого бир кандай бир барайлык, элибизге үйүндө бир менен кайрылайлык дегенде ал айтып калды. Исмаил ака, мен ага чейин эле кайрылууну жөнөттүм, ошо жолду ачып койгулагын деп. Анан кийин жана өкүлдөр дагы келди. Анда ошо сиздин айтканыңдай болсун, туура мен дагы ошого билгенде эле экөөбүз мындай маселени бир тарапта ойлогон экенбиз деп айтып калды да. Деп маселенин баарын бул жерден биз чечип атсак, кечээ ошо мурда күнү кечкирүү мен 1-каналды коюп атсам, берип аттыр маалымат. Эми алардын айтканын угуп отуруп, мен айттым, ай атам көр, бул эмне деген акмакчылык. Илгери биз Каракуловдун кара жашы дечелек, эми бул Оторбаевдин кара жашы эмес эле, кара бир жанакы өлүктөрдү кое турган нерсе дегендей ойлоп калдым да. Анан кийин бул коом мындай да, коом деген коомду ким деген суроо туулат да. Коомдо кимдер бар? Коомдо оппозиция бар, коомдо позиция бар, коомдо эки жака киргизишпеген бар, коомдо жиндибиз бар, коомдо уурубуз бар, коомдо тазабыз бар. Ошо коом деген ушунун бардыгын алар чагылдырыш керек болчу. Тилекке каршы бир тараптуу болуп, элге туура эмес маалымат берип, экинчи тарапты, үчүнчү тарапты бербегендиги үчүн мен ошо жана фракциянын жетекчилерине, депутаттарга кайрылайын дедим эле. Бул Оторбаевди тез аранын ичинде ал жерден четтетип, жумуштан кетирип, кылмыш ишин козготконго аракет кылайлык. Себеби дегенде өзүнүн милдетин шалаакылык менен
мамлекеттин коопсуздугуна түздөн-түз таасирин тийгизе турган маалыматтарды берип атат. Мына жанакыдай айтып, элди күчөтүп атышат. Эл көбөйүп чыккандан кийин эмне болот? Милицияны барыш керек. Кагылышы болгондо бирөө жарадар, бирөө жабыр тартат да мүмкүн өлүм болушат. Өлүм болгондон кийин бул мамлекеттин трагедиясы болуп калат да, ошол өлүмгө алып барган мамлекеттин жетекчилери тагдыры дайыма кыска болгон. Бул отурбай ошого түртүп атат да атайын. Эгерде жөнөкөй эле жанагы ой пикирди берип койсо, бул тараптыкы, анан өзүңөр чечим чыгарып алгыла деп. Антпай эле атайлап берип атканыбыз үчүн бул туура эмес иш кетип атат. Чындыгында Кудай кааласа бул маселени мен өзүм козгоймун. Бирок эми тилекке каршы биздин жыйындарыбыз акыркы болуп калгандыктан ал жумушка ишке аша башпайбы? Бул экинчи маселе болуп калат да. Бирок чындыгында коомдук деген сөздөн тартып, бул бир адамдын же болбосо ошо прокуратуранын урупору болуп калды деп ачык айтканга мүмкүнчүлүк болуп калды. КТР бул өзүнүн кадамы менен бүгүнкү күндө өлкө башчысын коомчулукка жек көрсөтүү менен эле алек болуп жаткан сатат. Мына ошол эле КТРдан ошол Ахмат Келдибектин тарапташтары акча алып, акча берүү жолу менен, тамак берүү жолу менен ошол жерде кармап турат деп мына 20 күндөн бери эле айтылып келе жатат. Сиз кече жакында да барып келдиңиз, ошо өзүңүздүн жердештериңизди, өзүңүздүн элиңизди, ошо сиздин ууруңузду жакшы билесиз адамдарды, мүмкүн өзүнчө маектешкендирсиз. Ошо эле ошол жерде акча үчүн, тамак үчүн деген турат дегенге канчалык далил бар? Эми муну акылы жок, башынан оорт иш өтпөгөн адамдар айтат да, тамак үчүн, эл эч качан тамак үчүн ал жерде турбайт. Өзүнүн үйүндө жетише эле ар бир Кудай берип койгон, өзүнүн рызкысын өзү берип койгон да. Тамак жөнүндө конкреттүү айтсак, мынабы биз эски өткөн тарыхыбызды эстебейт экенбиз да, ошодон сабак албайт экенбиз. Аксу окуясындагыдан кийинки жүрүштөрдү мен эстетип коеюн коомчулукка. Кандай гана жүрүштөр болгон жок. Ошко чейин барды, анан кайтып келди, бул жака чейин келишти. Ошондо алар тамакка чыгыштыбы? Ошо тамак бергилде бирөөдөн сурадыбы? Ошондо эл өзү кайсы жерге келбесин, ошол жердин эл өздөрү алып чыгып, кошулуп кайтып, айнанайымдар мына тамак силерге мына алгыла, ичип алгыла деп өздөрүнүн ыктыяры менен бирөө сурабаса дагы берип, козуларын, койлорун союп жүрүшкөн. Кече барганда дагы мага айтышты. Мына дейт, ушунда турдук элек тилектештер бар экен дейт. Атайын дейт, тияктан жөнөтүшүп туруп, бияктан жөнөтүшүп туруп, турасыңар жеп койгулагын деп. Анан кийин ошентип колдой кетип атат да. Анан ушуларды атайын тамак үчүн турду деген бул мамлекеттин жанакы айткан коопсуздугуна өтө шек келтирип, келечекте урушка алып барайын деген күчтөрдө бири-бирине кагылыш керек, бири-бирин жаманаттуу кылыш керек. Ошентип отуруп, жанакы мамлекеттин башчыларына бийлик бутактарын терс көргөзүп туруп, анан кийин элди көтөрүш оңой болуп калат да. Тияктан чыкса, буяктан чыкса кошула берет экен да. Ошол негизинде мен ага тамак үчүн гана чыгып атат деген бул эми өтө туура эмес да. Бирок ошо чыккандарга боору ооруп, жардам берип коеюн, булар адилеттүү үчүн күрөшүп атат деп ар ким алып барганы бул болот, болгон, будан эч ким кача да калбайт. Себеби дегенде биздин башы өткөн. Ошол эле мен отурганда, ачкачылык жарыялап бул жерде отурганда, мен эмне үчүн Алмаз Шашенович бир жагынан абдан урматтайм. Себеп дегенде эң орчундуу жүктү көтөргөн ошол киши болгон. Имаратын берди. Ошол жерге келгенде мына турат экенсиздер деп тамактарын дагы ошо берди. Анан мындай жакшылыкты өзүбүз баштан өткөрүп, анан атайын тамак үчүн, меники тамак үчүн Алмаз Шашенович бергиле деп чыккан жок да, ал жерге барган жок да, туурабы? Ошол негизинде бул туура эмес сөздөр да. Элдин тамак үчүн чыкпагандыгын эл өкүлү бүгүнкү күндө өкмөт башчысы өзү деле башынан өткөргөн турбайбы анда? Мындан кийин да 7-апрелди деле антип айта албайбыз да, эл тамак үчүн келип анан кийин ошондой революция болду деп. Ошон үчүн бул бүгүнкү бийлик өздөрү абдан жакшы түшүнүш керек эле, эл тамак үчүн келбейт, патриоттук сезим менен келет деген. Менин бир кысырма да сөз кечирип коет. Бүгүнкү бийликтин артыкчылыгы бар да. Анан биз жакшы жагында мен белгилеп кетейин. Мына 27 күн турушту жердештерим да, туугандарым. 27 күн. 27 күнүн ичинде бирөө бар күч колдондубу? Колдонгон жок. 27 күнүн ичинде ушу бүгүнкү бийлик мындай эл менен сүйлөшүү жолу менен, тынчтык жолу менен
аракет кылып бир ушудан алып чыгайлык деп чыкты. Эми мурунку бийликти айтып көрөйлүк. Баягы меники чыкканда. Ошол эле күнү алып тырпыратып ыргытып ийишкен. Мына ошо тырпыратып күчүм көрсөтөм, мен кыйынмын деген бийлик дагы жок. Ошону буйрук берген киши дагы жок. Өздөрү мына азыр Кыргызстанга келе албай көзү төрт болуп жүрүшөт. Мына ушудан сабак алган бийлик ошондой деңгээлге барбайлык деген, муну биз баса белгилешибиз керек да. Кээ бирлерим жаман жагын айта берсек кете берет экен да. Анан экинчи жагы, ал убакта премьер-министр, спикер эч ким сүйлөшкөн эмес. Мен өкүлдөр менен кабыл алган да эмес. Мына өкүлдөр келди, премьер-министр кабыл алды. Жакшынакай сүйлөшүп өзүнүн ой пикирин айтты. Жогорку кеңешке келди, спикер кабыл алды, жакшынакай ой пикирин айтты. Жогорку сотко барды, ал дагы өзүнүн ой пикирин айтты. Ушинтип мынандай сүйлөшүү жолу менен, түшүндүрүү жолу менен болуп туруп, анан албетте биз дагы барып тууганчылык сөзүбүздү сүйлөшкөндөн, сурангандан кийин, сүйлөшкөндөн кийин, далилдегенден кийин, катуураак урушкандан кийин, анан жанакыдай болгон бул өзүнчө чоң ийгилик да. Күч колдонбой таратыш бул мамлекеттин чындыгында жакшы жакка кетип аткан бир жолунун бири деп эсептесек болот. Мына ошондой эле бул кече сиз барганга чейин жолугушууларга биздин түштүктүн өкүлдөрү ошол эле бир эле түштүктүн эмес, бийлик тараптан дагы Абдрахман Мамадинович барып, Курсан Саттарович барып, ошол эле Оштун Сүйүн Өмүрзаков мырза барып, бардыгы барып ошол жерге элге кайрылуу жасап, жолугушууларды өткөрүштү эле, бирок андан эч кандай майнап чыккан эмес. Эл мындай алар менен бир ойго, бир пикирге келишпей койгон. Ал эми кече сиздин барып бир эле эки ооз сөз айтууңуз менен эл башын ийип макул болуп, жолду ачып сиз менен бир имамга келишти. Мунун негизи эмне деп ойлойсуз? Жердешчиликпи, же болбосо сизди сыйлагандыкпы? Эми бул жерде биринчиде мүмкүн албетте сыйлагандыгы, жердешчилиги, бирок эң негизги мен ойлойм ошо жанагы турган жер өзү мазар деп коебуз да. Көптөр маани бербейт, ошо турганда көнүп калышкан да. Мазар дейбиз да, ошо мазардын ыйык өзүндө касиети деп эсептеймин да. Себеп дегенде ошол жерде күч болуп кеткенде бул өтө трагедия болуп калат эле. Мазардын жанында бийлик келип төпөштө уруп кууп турса, бул эч качан ошол бийликтин өзүнүн келечеги кескин түрдө кыскара баштайт эле. Анан дагы бир нерсе, мен ошол эле курсанттарга, ошол эле Сүйүнгө, ошол эле жанагы коопсуздук комитеттин жигиттерине кече дагы абдан ыраазычылыкты билдирдим. Бул мындайда качан жетекчилер туура чечим кабыл алат, качан гана туура маалымат бергенде, алар дагы айтып туруштур, бул жерде күч колдон болбойт, кое тургула, сүйлөшөйлүк, ошол негизинде биз күч колдонгонго шашпайлык дешип, кээ бир күчтөр мындай тез аранын ичинде таратып калат дегенге карабай, сактап туруп, мына ошо туура маалымат берген үчүн мына келечегибиз бар, ошо жигиттерибиз дагы мындай баардык тараптан иликтеп, акыбалды жакшы билгендигин негизинен деп эсептейм да. Ошонун баардыгы чогулуп келип, жанакыдай жыйынтыкты берди. Албетте эми көпчүлүгү ага чейин дагы айткан экен, бир генерал мындай эмне айтса ошону аткарганга барабыз дегенде, ал эч качан бир жакка кошомат кылбай түз жүргөн адам дегендей көпчүлүгү айткан экен. Аны мага дагы узкий кругда отурганда айтышты бардыгы. Эми мейли, ал жерде да талаш болду, ачпайбыз деп дагы кылышты. Анан кийин отурганда акыры бирөө айтты, анда мындай кылайлык, Исмаил аке эмне десе болду, балдар токтоткула дегенде, анан биз дагы айттык, бир гана жол ачкыла дегенден кийин болуптур деп, ызы чууга карабай ачкан ошо мазардын касиети. Бул менин акыркы суроом. Темирди кыз узунда сок деген жакшы сөз бар. Мына бүгүнкү бир нече саат мурда сиз парламентте айткан сөзүңүздүн бири, ошол эле сиздин коллегаларыңыз, депутаттар өздөрүнүн чет мамлекеттеги бизнестерин жана байлыктарын бүгүнкү күндө эсепке албайт, алар жөнүндө айтышпайт. Же болбосо ошол тараптан биздин мамлекетке бир пайда алып келбейт деп бир өз оюңузду айткан экенсиз. Ошол жөнүндө дагы бир коомчулукка кыскача маалымат берип кетсеңиз. Туура, бүгүн менин бир законумдун долбоору бар эле. Бул айрым категорияда жарандарга чет мамлекетте жанагы кыймылсыз мүлкүн, акчаларын сактаганга тыюу салуу деп. Ал жанагы саясий жана атайын мамлекеттик кызмат ээлеген кызматкерлерге гана тиешеси бар. Ошонун негизинде атайын комитет парламентте угуу өткөргөн экен. Ошол угууда талкуу болуп, басымдуу көпчүлүгү концепциясы абдан туура экен, Исмаил колдойбуз дегендей айтышты. Албетте, мындайда бизде мамлекеттик кызмат деген мыйзамдын
принциптери бар. Ошо принциптердин бири айтылган мамлекеттик кызматтын адамдары элине берилгендиги деп. Экинчи принцип чет жактан кийлигишүүнү болтурбоо же ошону жокко чыгаруу деген бар. Мына кантип элге берилгендигин биз аныктайбыз. Кайсы мыйзамга берилгендиги жөнүндө принциптер же параметрлер жазылган жок да. Ошо мен айтып атам азыркы мыйзамда мына берилгендигин бир жолу өзүң патриот болсоң, сен акчаңы, бизнесиңи, үйүң ушул жерден Кыргызстандын ичине салгын, Кыргызстандын ичинде эгерде сен кызматчы болом десең, саясий, ушул жерден үлгү көрсөткүн, салыгын төлөгүн, жумуш менен камсыз кылгын. Анан кийин айткын, мына шарт бар, мен иштеп атам, эмне үчүн тигилер келбейт деп айткын. Сен тияка чыгарып коюп, эмне үчүн бизнестер келбейт, шарт түзөбүз деп куру кыйкырык менен жүрбөгүн деген ой менен ошол жанакы мыйзам жазды келе. Кудай кааласа эми эртең комитеттин жыйыны болот экен, акыркы. Бирок бир топ комитеттер караган, аны биринчи окууга алып чыгууга баардыгы колдошкон. Эми акыркы жанакы тиешелүү комитет ошонун чечими жөнүндө болот да, анан кийин көрөбүз, Кудай кааласа. Маегиңизге чоң рахмат. Исмаил Сакыч студиябызга куш келиптирсиз. Мындан ары дагы олуттуу маселелер, олуттуу бир маалыматтар болсо, биз менен чогуу жыйынтыкташып, чогуу иштешип, студиябызга келип туруңуз. Бүгүнкү күндө биздин өлкөдө Келдибековдон сырткары да бир топ чечилбей жаткан орчундуу маселелер бар. Менимче кечке эле Келдибековго коомчулуктун көңүлүн бура бербей, бийликтер дагы ойлонуп, бүгүнкү күндө чечилбей жаткан газ маселеси, суу маселеси, эң орчундуу чек ара маселелери турат. Андан көрө ошол элге пайда алып келе турган нерселерди чечип, ошол жакка көңүл бурушса жакшы болот экен деген ойдобуз. Маегиңизге чоң рахмат, дагы бир жолу куш келиптирсиз. Силерге чоң рахмат, атайын чакырып, ушунча биздин ой пикирди укканыңарга. Бүгүнкү өлкөдөгү саясий абал жөнүндө маегибизде Жогорку Кеңештин депутаты Исмаил Саков болду. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар, дайыма биз менен болуңуздар.